Кызмат учурунда каза болгон прокурорлордун үй бүлөөсүнө төлөнүүчү 21 миллион сомду азайтуу сунушталды. Бул багытта мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралды. Жаңы долбоорду кароо учурунда депутат Жусупбек Коргонбай уулу дагы башка мамлекеттик кызматкерлер иш учурунда каза тапса, канча сом компенсация төлөнөрүнө кызыкты. Ага финансы министри болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй жооп узатты. Кызматтык милдетин аткаруу учурунда каза болсо, үй бүлөсүнө төлөнүүчү компенсациянын суммасы. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 2,5 миллион сом. Соттор 1,5 миллион сом. Депутаттар 1 миллион сом. Мектеп директору, мугалими 5 миллион сом. Дарыгерлер 5 миллион сом. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 1 миллион сом. Айдоочулар 1 миллион сом. Пол жугуштар 400-500 миң сом. Деген менен кенемте мыйзамы боюнча көпчүлүктүн маалыматы болгон эмес. Финансы министринин бул маалыматына таянсак, кызмат учурунда каза болгон дарыгерлер менен мугалимдердин үй бүлөөсүнө 5 миллион сом кенемте төлөнөт. Бирок Оштогу дарыгерлер профсоюзунун төрагасы мындай сумма эч качан төлөнүп берилген эмес деп билдирди. Ага COVID-19 пандемиясы учурунда оору жугузуп каза болгон дарыгерлерди мисал келтирип, аларга убадаланган 1 миллион сом кенемте да толук берилбей калганын белгиледи. Көбүнө төлөнгөн жок. Бизде 2 врачыбызга, мисалы үчүн, ковид боюнча ошол мезгилде бул неме иштеген эмес деп төлөбөй койду. Бирок ал зато больницада иштеген да. Биз эми бул закон немелерди эми угуп атпайбыз. Сотторго, прокурорлорго төлөгөндөр. Буга чейин биз деле билбейт болчук да. Врачтарга төлөгөн жок эч кандай неме. Өкмөт прокурор каза болсо берилчү компенсацияны 12 эсе азайтууну сунуштады. Финансы министри Алмазбек Бакетаев парламент комитетинде төлөм эми 1,5 миллион сомго чейин түшөөрүн айтты. Долбоорду мамлекет башчысы демилгелеп, мыйзамды кенемте суммасы бюджетке оорчулук келтирбей тургандай жана укук коргоо органдарынын үй бүлөөсүнө колдоо боло тургандай негизде өзгөртүп жазып чыгууну каржы министрлигине тапшырган. Бул мыйзам долбоору именно 15 майда комитетте чыккандан кийин урматтуу президентибиз коомчулукта аябай сөз жаралгандыктан укук коргоо органдарына тапшырманы берип, ушул мыйзам долбоорун өзү сунуштап сиздердин карооңуздарга алып кирди. Ошондуктан бул мыйзамды ошол 86 Конституциянын 86 беренеси 2 пунктуна ылайык кечиктирилгис карап колдоп берүүңүздөрдү сурайбыз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, өткөндө 2 мыйзам долбоорун колдоп бердиңиздер, ал мыйзамдар менен экөө тең пакет алып кетели деген оюбуз бар эле да. Урматтуу депутаттар, колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Мындан сырткары иш учурунда оор жаракат же контузия алган учурларында төлөнүүчү жөлөк пулдун суммасы дагы кыскартылган. Өткөн айда парламенттин бюджет комитети Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөп берүү боюнча өкмөттүн сунушун караган. Жол кырсыгынан каза болгон прокурордун үй бүлөөсүнө берилген кенемте Жогорку Кеңеште жана коомчулукта кызуу талкууга кабылган. Айрымдар мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүү керектигин сунуштаган. Кызмат учурунда өтүп кеткен болсо анын акыркы сапарга узатуу зыйнатына кеткен чыгымдарды, анын одан калган жетим балдары калса, 1-2 бала калса, аларды үй менен камсыздаса болот да. Эгер ал мамлекет үчүн кызмат кылып атып каза болгон болсо, анын жетим калган 2 жашар, 3 жашар, 5 жашар балдарына мамлекет камкордукка алып, аларга үй алып берсе болот. Ага пособия, жөлөк пул менен камсыздаш керек. Ал бала 18-ге жеткенге чейин, эгер атасы тирүү болгондо, ага үй алып бериши мүмкүн, а баланы окутушу мүмкүн. Вот мындай эми жылда эле боло бербейт эми. Бирок мамлекет болгондон кийин ар кандай кырсыктар болуп турат. Бирок негизинен ойлонуп көрсө бир жагынан бул туура эле. Талкуу маалында депутат Гүлия Кожокулова эгерде прокуратура кызматкерлерине төлөмдөрдү кыскарса, анда башка мамлекеттик органдардыкын да кыскартуу керектигин белгиледи. Бул пикирди депутаттар Дастан Жумабеков менен Нурбек Сыдыгалиев да колдоп, бардык тиешелүү мыйзамды бир топтомдо кароону сунушташты. Жыйынтыгында прокуратура органдарынын кызматкерлери курман болгон учурда алардын үй бүлөөсүнө жөлөк пул төлөө суммасын кыскартуу сунушун комитет биринчи окууда колдоду. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.